Өпкөсү аябай начар болуп, рентгенде. Дарыгер Илхом Муркамилов кызыл зонада бир жумадан бери улуттук госпиталдын базасында ачылган карантиндик казармалык стационарда коронавируска чалдыккан бейтаптарды дарылап иштеп жатат. Илдетти жугузуп алгандар көбөйгөндүгүн айткан дарыгер оорugandардын басымдуусу өпкөсү сезгенип, кычкылтек жетишпей оор абалда түшүп жатканына токтолду. 86 бейтап жатып дарыланууда. Биздин ушул казарменный стационар деп коет. Карантинный казарменный стационарда 3 бөлүмдөн турат. 10 кайра жандандыруу бөлүмүндө 10 койкабыз бар. Ал жерде бизден тилекке каршы аябай оор акыбалда түшкөн бейтаптар дарыланууда. Алар азыр кычкылтек менен дем алууда. Бүт керектүү дары дармектер бизде бар, алууда. Бирок буюрса жакшы жака бир кадам болсо дагы жакшы жака өзгөрүү болууда. Кыргызстанда бир күндө 172 бейтап ооруну жеңсе, дарттан жакшы боло албай Баткен облусунан 2 адам каза тапты. Дагы 330 кишинин вирус жуктурганы аныкталган. Алардын 7-өсү медицина кызматкери. Ош облусунун 74, Жалал-Абадтын 70 жана Бишкектин 68 тургунунан коронавирус табылды. Ал эми Баткен облусунан 43, Ош шаарынан 36, Ысык көлдөн 18, Чүйдөн 12 жана Талас облусунан 9 кишинин илдетти ийлештиргени катталды. Ушуну менен өлкөдө COVID-19 жуктургандардын саны 50.201ге жетти. Анын ичинен 44.884 бейтап дартты жеңсе, 1094 бейтап оорунун айынан көз жумду. Ал арада Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өзгөчө кырдаалдар боюнча директору Дорит Ницсан COVID-19 пандемиясынын экинчи толкуну байкалбаганын айтууда. Анын пикиринде коронавирустун бардык түрү жана формалары изилденгенде пандемиянын экинчи толкунунун башталганы байкалбаганын, болгону айрым өлкөлөрдө көбөйүп жатат. Ушул тапта Европа мамлекеттеринде вирус кулачын кайрадан жаюуда. Алсак Германияда бир суткада 5000 киши илдетке кабылган. Бельгияда тездик менен тарап жаткан инфекцияны азайтуу максатында бийлик эс алуучу жайларды жапты. Чехия, Франция, Голландия жана башка мамлекеттерде дагы ооруну жуктургандар азая элек. Без ответственного отношения, без самоограничения нам, конечно, никуда не двинуться. Что мы видим сейчас? Борбор калаада киргизилген чектөөлөрдү сакталбагандыгы коронавирустун жаңы учурларынын көбөйүшүнө себеп болууда. Дагы эле бет кап тагынбай, социалдык аралыктар сакталбай жатат. Акыркы суткаларда Москвада 2 ирет жогорку көрсөткүчтөр катталды. Бир күндө эле оору 4000ден ашык кишиден табылды. Айта кетсек, Джон Хопкинс университетинин соңку маалыматы боюнча, жер жүзүндө коронавирусту жуктургандардын саны 38.141.000ге жетсе, каза болгондор 1 миллиондон ашты. Бактыга жараша 26.480.000 бейтап сакайып кетти. Биринчи орунда АКШ. Ал жакта илдетке чалдыккандардын саны 7.900.000ге жакындады. Кийинки саптагы Индияда ооругандар 7.240.000ге чамалады. Бразилияда 5.113.000. Орусияда 1.300.000. Колумбияда 924.000ден ашык адам коронавирус жуктуруп алды. Көпчүлүк адамдар бул оорунун канчалык кооптуу экенин дагы деле сезелектигин. Катуу ооруп сакайгандан кийин дагы ден соолугун калыбына келтире албай жүргөндөр арбын экендигин адистер билдиришүүдө. Мындан улам санитардык нормаларды сактоону эскертишет. Дайыма маска тагынып, жөнөкөй масканы 2 саат сайын алмаштырып, колубузду жууп, самындап жууп, бирдемени кармаганда, аны кайра койгондо, үйгө киргенде ушул режимдерди дагы эле сакташыбыз керек. Көп топтолмо жерлер, тойлор, ар кандай процедуралар же оюн шокторду токтотуп туруңуздарды суранат элек. Бул деген оорунун азайышын же болбосо оорунун болбошуна бизге чоң жардам берет. Республикалык штаб маалымдагандай, азыркы тапта 2000ге чукул бейтап ооруканада. Ал эми 1801 киши үй шартында дарыланып жатат. Мээрим Дүйшөналиева, Жантай Макенов, Пирамида.